Анда эмесе баарыңарга белгилүү, Инстаграмдан келгендерим айрыкча билет. Мен кайрадан кайрымдуулук жана көчөдөн тапкан буюмдарды сатып баштадым. Мына ошонун видеосун кеңири аягына чейин көрүп, каналды колдоп, унутпагыла, YouTube каналыбыздагы кайрымдуулук каналы. YouTube каналдагы акчаны кантип эмне кылган атам, ошонун баары жөнүндө сүйлөп берем мен. Мындай кондиционер чыгарып коюптур. Кана көрөйүнчү. Шунуру бар. Бирок мына жеринде немеси болот экен, шунусу. Шунусу жок, үйдө да экөө сатылбай турат. Мына жерде мындай трубасы болот экен да. Үйүм жакын эле, апарып текшерип көрөйүн. Болбосо ыргытып беребиз. Кана сиздин кызматыңыз керек бизге. Так. Жүктөп көрөйүнчү. Бисмилла. Шентип жүктөп алдым. Байлабасам деле болгудай. Кана кеттик. Мына ушундай кондиционерди азыр иштетип көрөбүз. Менде үйдө дагы башка экөө бар, бирок аларды мен сата элекмин, себеби мындай трубасы керек экен. А бул трубасыз эле иштейт экен, жакшы. Ошон үчүн муну тез эле сатууга койдум. Беркилерге труба таап, анан сатууга коюшум керек. Ушундай Делонхи дейби. Делонхи. Анан пингвин экен, пингвин деген экен. Азыр сайып көрөлүчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Опа. Анана кетти. 64 градуста турат экен. Сонун эле шамал кетип атат. Азыр ошону тазалап, сонун кылып тазалап, анан сатууга бир $50 койсом деп атам. Бул буюрса 1-2 күндүн ичинде эле кетип калат. Биз уже $15 плюс $7 одеял саттым. $22 болуп калды. Муну $50 койсом, кыйла уже өзүм айтмакчы төө ашыдан аша коет экенбиз. Кана энди өчүрүп туруп баштайлы тазалаганды. Кантип тазалаганым силерге кызыгып эле жок, ошон үчүн музыка менен тездетип коеюн. Мына ушинтип тазалап койдум. Эми буюрса $50 деп сатууга коеюн. Сатылып калса, буюрса ушинтип жөнөтөбүз. Так. Мына ошондой каналды колдоп, лайк басып туруңуздар. Кана бисмиллахиррахманиррахим деп буга кардар келди. Азыр келатам деп жазышыптыр. $50 койдум эле, $40 бер, пожалуйста дейт. Буга чындап эле жана немесин алыш керек экен. Жанагы аркасында гофрасы болот экен. Мына ошого скидка кылып бер деди эле. Хорошо, келе бергиле дедим. Азыр алып чыгып берем. Жакшы, мынтип түртсөм кете бергидей экен. Ошентип түртүп алып чыгып берейин. Келдим дейт. Silver Toyota. Hi. How are you? Auntie. Angels, would you take it for Мына ошентип $40 сатылды. Биз жакындашып эле калдык. Буюрса, силер уктап тургуча мен канча кылып койдум. Кийинки видеолордон дагы көрө аласыңар. Мына ушундай пылесос. Так, аты Бизель экен. Ушундайдан аябай көп чыгат, негедир. Ушул фирманы жакшы колдонушат окшойт. Helix Turbo. Даже ичинде моющий да бар экен, суу мененчи. Мына ушуну $20 койдум. Тазалап койгонмун бар жагын. Так, таза. Сонун иштейт. Даже иштетип көрсөк болот. Мунусун алып туруп. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, кайсы? Мунусун. Бизде караңгы кирип калды, түнкү 8. Мага кармап тура аласыңбы? Мен алайын шуну деди эле. Караңгыда тартышты билбейм. Бирок сатканы кетип атам. Кана.
Мынага окшойт. Forerunner деген ошондой болобу? Ошол. Ушундай сонун машина дагы. Ушу менин пылесосума келет. Ошол экен. Келеген жип келди. Көрдүңөр, булар деле ушундай скидка менен алат. Полиция келип калды, полиция. Forerunner. Кызык ала экен. Мына ошентип кайра эле саткан буюмдардын акчасын эсептегенге өттүм. Себеби силер уктап тургуча мен кыйла базарым жылдырып койдум. Биринчи айтып кете турган нерсем, силер мага дуктан берип, аларды укпа дегениңерге өтө ыраазымын. Себеби аларды укпа, аларды ойлонбо деген мен үчүн кыйыныраак болду кичине. Звездаларга рахмат, силерге звездалар кандай кылып чыдайсыңар, толтура хейтерлерге. Ошон үчүн кайрадан эле силерге ыраазычылык айтып, мен өз ишимди баштадым. Кыйла силер уктап тургуча мен кыйла жылдырып койдум. Мен уже мынанча акча кылып койдум. Бул акчаларым YouTube каналындагы кайрымдуулукка тиешеси жок. Бул жанагы тапкан буюмдарымы саткан акчаларым. Мына азыркы видеодон көрдүңөр, мен уже кондиционер менен пылесос сатып койдум. Пылесос болсо түбүндө келиптир. Пожалуйста, эч кимге сатпа деп күнү менен жазды. Анан хорошо, кыжылат болбо, келе бер десем, түндө келиптир. Көрдүңөрбү кандай машинада келгенин? Ушундай машиналарды айдап жүрүшсө дагы, ушу скидкалардан алышат. Главное, ушу жакшы, мен аябай текшерип туруп сатамын буюмду. Сонун иштеген болсо анан кийин. Ошон үчүн качествосуна почти гарантия менен сатамын. Иштетип көрүп, видеого тартып, пылесос болсо пылесостоп, немелерди соруп атканын ичине пыл кирип атканын, ошонун баардыгын тартып көрсөтөм. Кондиционер болсо иштетип жүргүзүп, жана шамал чыгып аткан жерде мынтип платочкабы окшогон барактыбы тосуп турам, баягы желбиреп кондиционер иштеп атканын көрсөтөт. Ошондой ишим кызыктуу экен, силерге кызыктуу болдубу? Ошентип тартып баштадым. Буюрса, эмнелерди сатканымы эсептеп берейин эми. Мен Инстаграмдан келгендерим болсо билет, Ютубтагы жаңы менин подписчиктерим үчүн мен ошентип азайым эсептеп, өзүмдүн акчам болсо дагы ошо мен аудиторияма ачык айкын эмне кылып атканымы көрсөтүп турам. Бунун негизги максаты, менин каналымдын максаты Инстаграмда дагы, Ютубта дагы элдерге ошо садаганы көбүрөөк жайылтуу, садаганын канчалык адамга пайдасы бар экенин түшүндүрүү, ден соолукка, жашооңо, наркы дүйнөңө баардыгына садаганын намазда эле чоң пайдасы бар экенин мен ушинтип элдерге жеткирип түшүндүрүп кетсем деймин. Жаштарыбыз бар. Мен жок нерседен дагы садага берсе болот экенин көрсөтүп атам. Мен көчөдөгү буюмдарды таап келип, ал жок нерседе, мен үйүмдө жок нерсе, чөнтөгүмдө жок нерсе, ал ошону таап келип, тазалап, жөн эле мусорго ыргытылып кеткенден көрө сатып жардам беришти чечтим. Ошондой эле көрсөтүп, себеби биздин даже Россияда ушундай буюмдар чыгарып коет, Европада толтура, Америкада толтура ушундай буюмдарды дагы. Эми мага окшоп атайын Аллахтын астында милдет кылып, мен ушу күнүмдүн 2 саатын арнагамын ушул ишке. Ошондойдо андай кылбасаңар дагы көчөдөн сонун турган буюмду алып келип сатып туруп, өзүңөргө жумшабасаңар ушинтип салып берсеңер болот. Өзүңөргө жумшасаңар дагы болот. Өзүнүн үй бүлөсүнө алып келип баккан дагы бул садага. Жылмаюу садагасын көрсөтөм. Кантип жылмайып жүрүш керек. Жылмайганда адам садага кылып атканын унутпагыла. Жылмайсаңар наркы адам дагы жылмаюу менен жооп берет. Бул дагы садага экен көрсө. Ошентип бул акчаларым $15. $15 кайсы жактан сатканымды унутуп калдым, себеби кичине токтото турдум, көрдүңөр. Бул ишимди токтоткон жокмун, билип аттым, бирок бул жакка тартпай калдым, себеби катуу тийгендер көп болуп кетти. Мусорщикте беришти. Мен деле мынтип башты көтөрүп жүрө турган аялмын. Мусорщик дегендер болсо деле, эми мусорщик болсок, мусорщикпиз да. Бул $15 ошо унутуп калдым. Неден калды эле, ошо экранга тарткан экенмин ошо $15. Эстегендер болсо, Инстаграмдан келгендер болсо жазып койгула, мындай сатканбыз деп. $15 саттым, так. Бул $7 одеял сатканбыз. Одеял, эсиңерде болсо. $40 кондиционер саттым. Ал эми $20
кечинде түндө келип алып кетти, пылесосту саттым, пылесосту. Мага бир подписчигим подсказка бериптир, эже унутуп калат экенсиз, ошон үчүн жазып алсаңыз, эмне сатканыңызды деди. Мына бүгүн жазып алдым. Подписчиктердин да көп айткандарын туура кабыл алам. Жашоомдо берген советтерин пайдаланып атам. Ошон үчүн мен дагы силерден сонун кеңештерди туура кабыл алып, өзүмдүн жашоомдо пайдаланып атам. Силердин биздин каналды колдоп турганыңарга рахмат. Бүгүн буюрса, бүгүн толуктап калсам дагы бирдемелер сатып, эртең уже даже бүгүн кечинде жөнөтүлөт бул акчалар. YouTube'тукун болсо выводко коюп койгонбуз. Биринчи чыгарганда кичине убакыт алат экен, канча убакыт алат билбейм. Текшерүүдө болот экен, банковский карталар бүт баарын текшерип, анан баары туура болгондо анан выводко коюлат экен. Ал эми уже кийинки выводтор тез эле вывод койгондо эртеси күнү эле түшүп калат окшойт. Мына ошондой, бул жерде билесиңер, жаңымын YouTube'да, мынчанчы күнү мындай түшөт деп айта албайм. Бирок ушул акча менен катар эле ал YouTube'дун акчасы түшпөй туруп эле биз өзүбүздүн счеттон эле $100 алып жөнөтүп беребиз. $100 мен айткан элем YouTube каналдан жарымын кайрымдуулукка жөнөтөм, жарымы өзүмдө калат деп, себеби бизде налогдор бар. Анан кийин бул айда бирок толук жөнөтүштү. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, силерден жылмаюу, жакшы комментарийлер алыш үчүн ошол $100 толугу менен силердин менин үй бүлөмүн атынан жөнөтүп беришти чечтим. Ошондо 2 үй бүлөнүн продуктасын алып калат экенбиз. Видеолорун алардын уруксаты менен тартабыз. Уруксат берсе, ошо жүзүн чыгарбай жөн эле сүйлөтүп, силер дагы мен атыман ошондой үй бүлөлөргө каалап сурагандарга түбүнө жазып коёмун эмесин, телефон номерин. Менин инелеримин эч кимисинин телефон номери жазылбайт. Ал жерге туура эле чалсаңар, ошол жардам берем деген адамдардын номери чыгат. 100 сом көңүлүңөрдөн чыгабы, 1000 сомбу, кийим кечеби чалып туруп, эмнеси жетишпей сурап, силер дагы жардамыңарды узатсаңар болот. Ошондой алтындарым, мен ушундай жаңылыктар менен бүгүн каналды колдоп, күндөн күнгө көбөйүп атабыз. Аллахка шүгүр, жакында уже 10 000 болуп калат экенбиз. 10 000 болуп калсак, Кудай кааласа, ушундай ниет кылып атам. Мен дагы катуу видеолорду жүктөйүн, атайын көңүлүм, убактымды бөлүп, видеолорду жүктөп турсам, тезирээк бул айда көбүрөөк акчага чыкса керек. Билесиңер, бул YouTube'дан $100 эң ылдыйкы тепкичи. Бул жерден 1000, 5000, $10 000 чыгарсак болот. Дагы биздики Кыргыз канал, мени Россиядан көрүшөт, башка дүйнөнүн бүт бурчтарынан көрөт. Россияга мисалы төлөнбөйт дейт, бирок VPN менен кирип атса төлөнүп атат. Анан Кыргызстанга болсо аябай копейка 50 центпи ушундай төлөйт экен. 1000 просмотр болсо ошого какой-то бир тыйын төлөйт экен да, цент деген тыйын бизде. Ошон үчүн бул $100 оңойчулук менен келген жок бизге. Ошону билгиле, $100 ар бирибиздин ушу майдалап чогулткан просмотрларыбыз. Ким акырына чейин көрсө, немелерди, рекламаларды өткөрбөй койсо, мына ошолордон жакшыраак тыйын түшөт. Ошон үчүн 1000 адам көргөнү бизге болгону $1 да бербейт, 50 цент берет. Мына ошентип өтө майдалап тамчыдан чогулткан акчабыз бул. Ошон үчүн Аллахка ыраазычылык билдирип, силер менен ушул каналды дагы өнүктүрүп, өстүрүп, кайрымдуулук каналына айлантабыз деймин. Ушундай комментарийлер келип калат да. Кайрымдуулук дегендердин баары жалганчы чыгат деп. Адам бирдемени жазып атканда ойлонуп туруп жазгыла. Мен бирөөлөрдүн акчасын алып аткан жокмун, алып жеп койгудай. Мен өзүмдүн эмгегим менен эле ушундай садака кылса болот экен деп, мына ошондой кайрымдуулук канал. Мени фонддор менен, андайлар менен адаштырбагыла. Бирөөдөн 1 сом албайм. Ошо берип аткан жардамымдагы өзүбүздүн эч кандай телефон номерибиз коюлбайт. Ошол калуучулар болсо, именно ошол кыйналып аткан аялдын гана номери коюлат. Ошондой мен түшүнүктүү кылып эле айтып бердим деп ойлоймун. Силерге өтө ыраазычылык билдирем. Буюрса жок дегенде 2 күндө бир видео киргизип турушка аракет кыламын.